21-22 октябрда бош кызмат орундарына директорларды тандоо боюнча өткөн тестилөөдө Бишкек шаарында 60, Ош шаарында 16, Баткен облусунда 52 талапкер босого балдан өттү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык тестилөө билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялардын улуттук борбору тарабынан жүргүзүлдү. Борбор калаада тестилөөгө 79 талапкер катышып, алардын ичинен 51 талапкер 60%дан жогорку көрсөткүч менен босого балдан өттү. Андан сырткары Чүй, Нарын облустарындагы жана Бишкек шаарындагы атайын көмөкчү мектеп-интернаттарындагы бош ваканттык орундарга 10 талапкер тестке катышууга чакыруу алса, 9 талапкер катышып, 1 талапкер келген эмес. Тестке катышкан 9 талапкер тең 60%дан жогорку көрсөткүч менен босого балдан өтүшкөн. Ош шаары боюнча тестилөөгө 27 талапкер катышып, анын ичинен 16 талапкер 60%дан жогору көрсөткүч менен босого балдан өтүштү. Баткен облусунда тестилөөгө 151 киши катышып, алардын ичинен 52 талапкер ийгиликтүү тапшырган.